Самасар, урматтуу достор, Беспредел медиа порталынын көрүүчүлөрү, кызматыңыздарда Кайрат Кенжебаев. Биз 172 контурдабыз. Бул каяк десеңиз, Көк Жар жауын конуштун үстү жана ошол эле Анкара көчөсүнүн үстү болуп калат. Бул жерде бир канча жылдан бери жерлердин мыйзамдуулугу талаш жарап келет. Бул жактан жер сатып алган жарандар эмнеге аларга амнистия иштебей жатканын айтып нааразы. Мындан тышкары бүгүнкү алар жарандардын кайрылуусунун негизги себеби Киргизия бир жерге айрып сүрдүрүлүп жаткан жарандарга ушул эле контурдан жер берилет деген маалыматтын чыкканы себеп болууда. Ошол себептен бүгүн кайрадан жогорку жактагыга кайрылуу кылабыз деп жарандар топтолушту. Алда силерге чагылдырып беребиз. Биз менен бирге болуңуздар. Кызыктын баары алдыда. Кандай болуп калды? Байке биз кумурскабызбы? Келип туруп жана демесин уйгун бузуп коюп эле кетип калдык да. Башка жакта инвалидтерге, балдарга жардам берет экен да. Бизде турган үйүбүздү тартып алышат го. Келип эле статус бере бастыктачы болуп калды. Баскынчысыңар депчи. Анан мен лично могу элдер эч ким басып алган жок. Эми ал заман өтүп кетти да, келип эле ат менен келип эле басып ала турган. Туурабы? 25 жыл иштеп тапкан акчама сатып алгам ошол жерден. Анан биздин бийлик кандайча биздин үнүбүздү укпайт, ушул жерде сайрап сүйлөп атабыз күндү. Мигрант болуп иштеп келип тапкан акчаларыбызга жер участка алганбыз. Болуп атат, ошол эле Кулмурзаевбыз азыр биздин акчалардын баарын жана Оморов Султан деген ушул жерде жер саткан ортомчу бала аркылуу алып алып, бардык акчаларды 1 миллион 800 доллар ошондой акчаны төгүп бериптирбиз бул эл. Киргизиянын бияка которгондо генплан уже жокко чыгып кетеби? Вице-мэр өзү айтып атат. Бул нерсени чечип берсин деп ушинтип эле ызылдап жүрө беребиз. Бияка барып элечи. Биз мамлекеттен эчтеке сураган жокпуз. Ошо ооруп аткан балдарыбызга деле пособие сураган жокпуз. Үйүбүз деле берсин, өз акчабызга. Пособие албайбыз. Бул деле албайт, мен деле албайбыз. Бербей эле койсун, рахмат пособие. Үйүбүз деле берип койсунчу, өзүбүздүн үйүбүздү, өзүбүздүн жерибизди деле берсин, болду рахмат. Бул батырдын биякта жери барбы? Участогы бар, мен көргөзбөдүмбү? Ал менин тушумда, могу картасында деле бар. Нургазы мырза, канча көп убакыттан бери чыгып келатасыздар, эмне өзгөрүп атат? Бийлик өкүлдөрү силерге көңүл буруп атабы? Же ушул эле үнүңүздөр жетпей жатабы? Үнүбүз жетпей атат, ачык элечи. Могу ызылдап эле тияка барабыз, бияка барабыз, көрө эле атпайсызбы? Могу медийный личность болуп бүттүк, дагы бир жолу кайталап кетели. Бияка барабыз, тияка барабыз, бүтүп атат, тигинтип атат. Анан соттон башыбыз чыкпай калды. Жана могу Кулмурзаев деген байкени көрүп атпайсыңарбы? Жазылып турат. Ошол байкелер аябай непорядочный иштерди жасап жатышат. Келип сатпадыкка чыгып атат. Эми саткан жокпуз. Эми сатпадык чыгып атат. Тиги Акипресстин стенограммасын көтөргүлө, баарын көтөргүлө. Бүт доказательстволорду алып барып берип атабыз. Сот деле бир бутафорский театр болуп атат. Ачык айткандачы. Могу кечеги көйгөй же кандай нерсе жаралды. Өзүңөр көрдүңөр, айтпай, уведомление бербей эле, тиякта өзүнчө эле чогулуш болуп атат. Биздин жерди могу Киргизия бирге сунуштап атат, 30 соток. Ким сунуштап? Мэрия могу заммэр эле сүйлөп атпайбы? Тиги Арча медиа киргиле, баарын эле өзү стенограммасында турат. Именно ушул жерден так тиги берип атат, 18 гектарданчы. Аны жаңы Чунуев деген байке өткөрүп берген. Тиешеси жок эле байкечи. Тиги ГСУда тергелип жаткан неме сот бүт эле нерселерин доказанный базасы менен карабастан эле ошол Чунуев деген байке өткөрүп берип атат чаргачы Думиге. Анан эми адеп келип эле түртөбүз, мооларыңа өтпөйсүңөр. Бул урматтуу Садыр Нуркожоевич, сиздин амнистияңыз избирательный иштейби деп суроо жаралып атат. Элде менде биягына беребиз деп атат. Муну карап койсоңуздар. Те жолдун анан могу жаңар түрттүрүлөт деп атат. Анда биз получается бир жел эле турбайбызбы, элди эсептешпейби? Келип эле силер незаконность, тияктан эле баары законы. Анан бизге келип эле статус бере бастыктачы болуп калды. Баскынчысыңар депчи. Анан мен лично могу элдер эч ким басып алган жок. Эми ал заман өтүп кетти да, келип эле ат менен келип эле басып ала турган. Туурабы? Баарыбыз сатып алганбыз, акчаны бергенбиз. Тиги айтып атпайсызбы? Сотто жаңы бүт видео, фото, доказательстволорун алып барып берип атабыз. Эмнегедир сот жылбай жатат ошол. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, үнүбүз жетпей атат сизгечи, Камчыбек Кыдыршаевич. Өзүңөр бир мындай примитивный мера колдонуп бергилечи ушул могу ЖИСке конкретно, могу акимиятка, мэрияга көрүп атпайсыңарбы күндө эле чыгып атабыз. Барбаган жерибиз калбады, сүйлөбөгөн сөзүбүз уже калбай калды. Анан бул жагы кандай болот, эми айта албай атабыз да. Ошого силер деле биздин үнүбүздү жеткирип бергилечи, чагылдырып эле атабыз, чагылдырып атабыз. Эч нерсе өзгөрүш болбой жатат. Сот каякта болуп атат азыр? Сот тиги Аламединский районунун соту болуп атат. Могу 13-үндө да болот деген, эми буюрса дагы барабыз деп атабыз. 13-үндө барыңар эле барып атасыңар.
барып атабыз. Ошо 30-тан саткан 40-тан. адам менен жолугуп сүйлөштүңөрбү? Эмне деп атат ал? Сатпадымга чыгып атат. Тиякта эле былтыр эле мурда жылдары жаңы анын сотуна барып жүргөнбүз да. Чыгарганбыз тиги плакат көтөрүп ысыкта орозодо 42 градуста турупчу. Ал бизге керек билем мондай. Ал сатпаса да. Анан экинчи момент. Келип эле акчаларын алып инспекция кылып эле жүргөндө биякта. Ким акчасын берди, бербеди депчи. Эми келип эле сатпадымга чыгыпчы. Анан эми менин доказательством жок. Эми сотто ошол жак угуп атабы. Биздин үнүбүз жетпей элечи. То есть 400 адам барыс келип эле басып алыппыз да. Бул кандай болуп калат? Амнистиянын урматтуу Садыр Нуркожоевич, могу амнистияны саботаж кылып аткандарга бир чара көрүп бергилечи. Үнүбүз жетпей калды. Башка эмне кылабыз? Кимге айтабыз? Биздин мыйзамдын гаранты бир гана Садыр Нуркожоевич болсо. Ошол эми туугандар кошчулар кошуп кеткенсиздер. Мен деле ушул 400 кишинин катарында 25 жыл иштеп тапкан акчама сатып алгам ошол жерден. Азыр бизде Кулмурзаев баскынчы кылып атпайбы? Накты акчабызга сатып алганбыз. 25 жыл мээнет маңдай терим ошо бала чакама рызкысынан болсо кенен ичирип жедирип ошолорду жүрө бербейт белем. Баскынчы болуп. А мен ошол акчаларымдын баардыгын балдарымдан рызкысынан тыйып атып, чогултуп, маңдай терибизге сатып алганбыз бул жерде. Бизди эч качан баскынчы кыла албайт. Бүт доказанный видеолор, сүрөттөр баары турат. Ошого бизге президентибиз урматтуу жана Камчыбек Дыршаевич бизге көңүл буруп коюңуздар. Бул жерде карапайым эл 400 участок бар бул жерде. Анан кийин мэриянын мындай кадамдары бизге туура эмес мамиле жасап аткан кадамдары бизге туура келбейт ал. Киргизия бирге беребиз 30 соток деген 30 кишиге. Бул көрүнүп турган эле чоң неме болуп атпайбы, элге басым болуп атпайбы? Ушундай эле карапайым элди карабай коюш керекпи? Садыр Нуркожоевич биринчи ушу президент болуп келгенде күн түн ушул карап отурганбыз. Жакшы элдин үнүн уга турган президент келатат бизге деп канча 10 күн ошо телевизордо көрүп турдук го, кары уктабай күн түн эмне болуп кетет экен, эми болуп калса экен, ушундай элдин үнүн уга турган, эл үчүн иштей турган президент келди депчи. Билбейбиз биздин президентибиздин саясатын бурмалап аткандар дагы деле болуп атат. Мына Камчыбек Кыдыршаевич күрөшүп атат коррупция мененчи. Бирок ошол жерде делечи кайра деле коркпойт экен бул коррупционерлерчи. Алдамчылар, жанагы аферисттер, билбейм, алар коркпойт окшойт булар. Бир Кудайдан деле коркпойт окшойт буларчы. Кайра деле ошол кадамдар болуп атат да. Элден алып эле, могу бизге азыр кат келип атат. Чунуев деген неме өз каалоосу менен акысыз өткөрүп берди ушул 18 гектар жерди дегенчи. Конечно, чужой не жалко да. Акысыз өткөрүп берип койгонго кандай өзүнүн жанагындай жасалма документтер менен өткөрүп ала бергиде, өткөрүп бере бергенге кандай акысы бар? Ошого бизге жооп берсин. Өзүңүз урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, өзүңүз ушуну талдап элге жообуңузду берип койсоңуз, сураныч сизден. Бир жума мурун бул элди дагы бударажт этип, элди ушундай эме тартканга дагы бул чыгарды да. Бир жума мурун мэрия биздин ушул Көкчардагы биз эл сатып алган жерден 30 соток жерди алгыла деп жана Киргизиядагы үйлөрү бузулуп аткан, сноска кетип аткандардын ошолорго компенсация сыяктуу берип атат да. Бул бизди аябай таң калтырып атат. Бул бийликтин эмне деген эмелери, оюндары. Сот иштери бүтпөй атса, Чунуев деген айтып атабыз, биз какшап уже мына 22-жылдан бери ушундай билдирүүлөр таратып чыгып атабыз, айлабыз кетип. Биз эч кимибиз митингге чыккан жокпуз, эч кимибиз теги өлкөбүз монтуп өсүп, бутуна туруп, жаңыдан ушундай болуп келатса, Садыр Жапаров ушундай өзүнүн болгон күчүн жумшап, Камчыбек Кыдыршаевич болгон күчүн жумшап, коррупция менен күрөшүп, ушундай иштерди кылып атса, биз уят деп отурабыз ошо митингге чыгыштанчы. Билип атабыз, бунун баары эле баягы эле коррупциянын аягы экенинчи. Анан ошо жана сөзүмдө айтып атпаймынбы, мэриянын ошо биздин жерибизди сунуштаганы бизди аябай
толкундантып элди чүт эле ушу аянтка чыгаргысы келип тургандай болуп атат да. Кандай бюджеттин жыртыгын, бюджеттин толбой калган жерин, ошо коррупционерлер жеп кеткен жерди элдин чөнтөгү менен толтуруш керекпи? Бул жерди карапайым эл сатып алганбыз деп айтып жүрөбүз. 400той киши мына үйлөр салынып турат могул жерде. Ар биринин тагдырын эми айтып отурбай коелу. Баягы эле Кыргыз элиндеги тагдыр бирөө үйүн сатып салып ушул жерден үйүн чоңойтоюн деп квартирасын сатып салып азыр квартиралап жүрөт. Бирөө орунун айынан үйүн сатып пересадка печени кылып орунун айынан үйүн сатып салып үй жайы жок эптеп бир кичинекей бир 5 кылып үй салып алайын деп жүрөт. Ушундай тагдырлар да. Ушунун баарын эми кандай кылып мэрия тиги предлагать этет биринчиден. Экинчиден жана Чунуев деген эмне коррупционерлерди колдойбу биздин бийликчи? Чунуев кандай акысы бар биздин жерди эме Думиге өткөргөнгө? Баягы эле өткөндө эле сүйлөгөндө айтканбыз, жел козун өткөрүп атат депчи. Эми ошонун баарын билип туруп, бул кайсы закондун негизинде? Мейли Чунуев ошо честный покупатель болсун, болгон күндө дагы подделка документ менен болгон иш кандайча өтүш керек мамлекеткечи? Аны өткөнүн толук сот аркылуу өтпөй туруп, анан мэрия кандайча аны кайра келип алып туруп предлагать этиш керек жанагындай жерлерге. Уялбастан, мына эми карап турсак ушундай таң калдык. Ал берем деген, алам деген кишилер албайбыз деп атат бул жердичи. Алар түшүнүп атат что бул жерде сот иштери жүрүп атат экенин. Элдик экенин түшүнүп атышат ошол жакта. Маалыматы болгон үчүн да, болгон үчүн. Анан эле ошондой жөнөкөй ушул жерде пенсионер бабушкалар түшүнүп атышса, анан биздин бийлик кандайча биздин үнүбүздү укпайт? Ушул жерде сайрап сүйлөп атабыз күндү. Почти что эме болуп кеттик, жылдыз болуп кеттик, теле жылдыз болуп кетмей болдук таптакыр элечи. Ошол чыга берип, эми биз бул маселе боюнча кайрылдыңарбы акимиятка? Акимият баары жак билет. Биз каттарды катар менен жазып атабыз. Баардык жака жөн жаткан жок. Биз айтып атпайбызбы? Биз чыккыбыз келбейт. Жанагындай өлкөдө сонун иштер болуп турса, өлкөдө президентибиз жанагын чанталаш иштеп атса, анан эле биз жаманаттылап эле тетиякта митингде, талааларда тургубуз келбейт жана көчөлөрдө, Горький паркта. Биз мына өзүбүздүн эмебизге тургалы, үнүбүз жетип калабы деп тартып атабыз. Билет каттардын баарын жазганбыз, кайрылууларды кылганбыз. Ол 5-6 Киргизиядагы үйгө бияктан участок берилип турган боюнча айттыңыздарбы? Аны мына жаңы айтып атабыз. Аны билген жок болчубуз, жаңы уктук да. Кактус медиага чыкты, Апрель ТВга чыкты, ошолорду окуп алып, анан биз мына бүгүнкү күндү ушинтип кайрылуу кылып жазып атабыз да. Биз ушул жердегилер баарыбыз карапайым элбиз. Мигрант болуп иштеп келип тапкан акчаларыбызга жер участок алганбыз. Например, мен лично ушул үй салганмын. Ошо жарлыкка туура келет сиздин чыгарган жарлыгыңызга. Мына үстү жагына берип биз сиздин жарлыгыңыз бизге өтпөйбү? Өтүш керек да, тегиз элдин баарына бирдей болуш керек. Мен, например, 23 жыл жүрдүм. 23 жылдын 12-13 жылдын жерин астында шахтада иштедим менчи. Мен кандай десем, Кыргызстан оңолуп атат деп балдарымды ээрчитип келдим мен ушул жергечи. Көзүм жетип, Кыргызстан оңолуп атканын көзүм жетип көчүп келдим. Болбосо мен ошол жакта эле жүрө бербеймби мен, ошо Россияда эле. Ошо көтөрүлүштө түнү күнү уктабай, Facebook менен бир болуп сизди балет кылганбыз, Садыр Нуркожоевич. Уктабай, шайлооңузда да Facebook менен бир болуп колдогонбуз. Мен лично колдогонмун. Ушу жакшы адам келди, калыс адам келди деп. Жарлыгыңыз тегиз иштесин баардык конушка, баардык адамдарга. Болбойт мындай. Бул жерлерди биздин ушул 172 контур, мурда да айттык элек 77,2 да. Анын ичинен 27,9 ушу Кулмурзаев дегенге карайт да. Анан ушу Кулмурзаевдин жерине 400той адам жер сатып алганбыз деп атпайм, бир 30той үй мына курулуп турат, көрүп атасыңар. Бир канча фундаменттер салынып кеткен. Шахмат түрүндө жайланышканбыз да. Анан Кулмурзаев менен эле бирге эле жүрдүк эле ушул күнгө чейин. Ушул жанагы Чунуев ГКМга түшкүчө чейин. Кулмурзаевди коргоп, Аки-пресске чыгып лично мен өзүм элдин атынан ушундай болдук элек да. Анан 27,9 жерди сатканы тууралуу анын ата-энесинде эле билдирүүлөрү турат. Кулмурзаевдин өзүнүн билдирүүлөрү турат.
ошолор камалып кеткенде. Анан эми билбейм, өйдө жактан кай жактан кысым, аны биз түшүнбөйт экенбиз жөнөкөй. Кай жактан кысым болуп атат. Ошол эле Кулмурзаевбыз азыр биздин акчалардын баарын жана Оморов Султан деген ушул жерде жер саткан ортомчу бала аркылуу алып алып, бардык акчаларды $1,800,000 ошондой акчаны төгүп бериптирбиз. Бул эл ар бирибиз жер алып отурупчу. 400 участокка $1,800,000. $800. Андан сырткары $100,000 бул часть эле. Анан кийин андан сырткары могу инфраструктурада бекер келген эмес да. Ушул жолдорду жасамайын бизде эл келбейт эле да. Суу, свет, ушунун баарын курганга дагы миллион бирденкедей акча кетип, анын баары курулган экен ушул жерлергечи. Анан кийин ошонун баарын алып алып, азыр болсо убагында танбай эле ооба алгам, саткам, буга бергем деп эле жүргөн бала азыр билбейм эмне кай жактан кысымбы же эмне түшүнбөйбүз. Эми аны далилдерибиз турат, алар алган ведомостьтар турат, видео запись, расписка, вот именно расписка жазган эмес да, бул ошон үчүн азыр ушундай кылып элди ойнотоюн деп атат да. Расписка мындай болду да, биз былтыр 24-жылы февраль айларында эмеге документ тапшырдык, Кызыл Китепке. Документ тапшырдык эмеге, Аламедиский акиматтан келип бизди бир 2 айдай документибизди принимать этип атканда, Кулмурзаев өзү келди дагы Кызыл Китебинин көчүрмөсүн берди, анан кийин паспортунун көчүрмөсүн берди элге. Анан кийин эми мен элдин баары билебиз да, что экөө чогуу иштеп аткан тиги Оморов Султан экөө айтты, мен тиги жерди азыр Чунуев эме кылып алган үчүн, жанагындай рейдерлик басып алган үчүн Чунуевда болуп атпайбы документтер. Ошон үчүн мен сиздерге азыр жазып бере албайм. Азыр Султанбайке өзү эле жаза берсин деди да, тил катты Оморов Султан жазып берди. Тиги болсо китептерин, эмелерин берди дагы. Биз ошонтон кийин документ тапшырдык. Өкмөт деле ошол эле алып аткан акимчилик деле туура эле көрүштүбү, билбейм кандай иши кылса. Биз ошо күнү алданып турбуз, азыр ойлоп атсам. Кабыл алып, азыр документтерибиз ЖИСде турат. Документтерибизчи, ушул участоктун баары жана 101.000, негизи конуштун ичинде 1.118 кишинин арызы ошол жакта турат. Алды карала баштады уже, 150дей үй уже өтүп баштады. Ошол анан кийин ошо Чунуев жөнүндө айткым келип атат дагы эле. Ошол Чунуев ошол 22-жылдан бери жанагындай рейдерный захват деп эле айтайын, ачык эле рейдерный эле захват экен. Азыр биз катышып атабыз сотторго угуучу катарында. Ошо схема экен да, бул жердечи аябай эле схема менен жасалган иштер экен. Ичинден кээ бир жанагы Сопуев, Тилебергенов дегендер уже ачык эле айта баштады. Биз катыштык, сотто уктук. Бизге ушундай 2 неделянын ичинде ушул жерди басып алабыз, 2 неделянын ичинде бүтүрөбүз мореки жерди. Анан кийин силерге компенсация акча беребиз деген экен. Кийин ал оюнан кайтайын десе, даже угрожать этиптир ал балдарга. Бул сотто ошо балдардын сүйлөгөн сөзүн уккан үчүн айтып атам да. Өз кулагыбыз менен уктук, соттор угуучу болуп катышып. Анан кийин ушундай бир жер мафиясына мо эл туш келдик да. Турабыз. Эми ушуну биз кимге үнүбүз жетет? Кечке эле камчы кыдырышабыз деп кайрылып атабыз. Эч кандай эме жок. ГКМБ кармады дедик. Сүйүнүп отурдук, Чунуевди кармады, эми аягына чыгат окшойт десек, аякка барганда билбейм, наоборот, же тергөөнүн эмелери купуялыктарбы, эми бизге айтпайт экен да, аяктын өзүнүн иштеген эмеси бар да. Алар бизге ачык эмес пока. Бирок уккан нерсебиз, ошо 20 февраль күнү Чунуев биздин жерди жанагы Алдакулов деген розыкта жүргөн особо крупный размердеки эме менен кармалып соттолгон ошондой адамдар экөө Чунуев менен Алдакулов экөө биригип соглашение кылып туруп 20 февраль күнү өткөрүп атат биздин жерди. Бул кайсы законго туура келет? Муну да түшүнбөйбүз да. Иши кылса бизге ниясына көп эле да, ушундайчы. Эми өйдө жактан эле ушу Камчы Кыдырышаевичтин өзүнөн дыкат текшерсе эле бар. Дыкат жөн эле бир эле көз кырын салып эле койсо, ушу тиги Садыр Жапаров өзү көз кырын эле салып койсо эле ушу чыгат деп эле ойлойбуз да. Муну балким алар билбейт, ылдый жактагылар кылып атат. Түшүнбөйбүз айторчу. Анан биздин айлабыз калбай калды. Бизди чогултуп эле ушунча элди жок кылып эле салыш керекпи же эмне кылыш керек? Түшүнбөйм мен. Ал күндөр келсе эмне болот экенчи? Мынча элди каяка алып барып таштагылар келип атканын түшүнбөйм да.
эгерде бир 5 киши болсо да мейли дейт элек. Анан бул жерде бир 400 киши бар. Ар биринин тагдыры бар, жанагынтип айтып атпайлыкпы? 400 участокто. Участоктор киши бар. Ал кишинин ар бир үйдө канчадан киши бар кайрачы? 400 үй ээси алып алсак, анда канча жаш балдар бар, канча семья бар. Бир үйдө 2ден келинди алгандар бар, батпай баягы. Салып алдык мына жерде. Салып алышты момтип мигранттар жүргөн. Азырда мисалы Америкадан чалышат, Германиядан чалышат, өздөрү чырылдап бияка жете албай, Россиядан чалышат. Эмне болуп атат, эже жерлерибиз кантып атат, эмне кылабыз, биз эмне кылалы депчи. Мындайда өлкөгө инвестор издешет, инвестор деген ушулар да, мигранттар да, өзүбүздүн элибиз да. Нака инвестор ушул да. Эч жака эме кылбаган, ак ниет инвестор деп койсо болот биздин мигранттарыбыздычы. Биз көрүнгөн жактан издейбиз, инвесторларды, который кычкачты тиги $600 сатып кеткен инвесторлор керекпи же бизге мындай? Уш жерде өзүбүздүн бала бакыралар келиш керекпи кайтыпчы? Мына могу жерде жогорку жакта бир бала айтып атат. Мен балдарым орус болуп кетпесин деп ушака келдим элем деп атат. Дагы Баяман деген бала бар, ал андан ыйлайт. Мен ушу Кыргызстан ушундай болуп атат деп келдим эле, мен азыр эмне кыларымды билбей турам депчи. Анан ушунчалык коррупция менен күрөш болуп атса деле, бул коррупционерлердин билбейм кандай тааныштары барбы, Чунуевке окшогон күчтүү эмелер бүтпөйт экен. Азыр кайра эмне болуп жүрөт го, Ошко тиги эме берип жүрөт го, жанагындай техника таратып. Конечно, бекерден келген ушундай окшогон жерлерди албаса таратат да техникачы. Чунуев таратып жүрөт да. Анын баарын көрүп алып биз демөөрчү болуп жүрөт, мындай эме бийликке жагынып кандай. Демөөрчү болот да, эгерде бирөөнүн жерин 2 неделяда тартып алып эле анан ушундай схемаларды уюштуруп атса. Мен жаңы кошуп кетчү нерсем бар. Могу ген план деп атпайбы? Анан бизге келгенде эле тигинтип эле ген планды такып атпайбы? Кагазды монтуп элечи, ген планды көткүлөө деп. Анда кандай болуп калат? Киргизиянын бияка которгондо ген план уже жокко чыгып кетеби? Вице-мэр өзү айтып атат. Бизге уведомление койбой, биздин МТУдачы собрание болуп атат. Ген план дейт, күтө тургулат тигинтип эле. Анын арасында түрттүрөбүз, мүрттүрөбүз деп эле элди мынтип эле гыжырын кайнатып элечи. Анан получается Киргизиянын бияка которсо, аларга ген план иштебей калабы. Ошол жагын түшүнбөй жатабыз да. Кандай болуп калат? Двойные стандарты деп коет го, понятие бар. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, чечип бериңиз, ушинтип эле жүрө беребизби биз? Ар жакка барып элечи. Өзүңөр эле көрбөдүңөрбү? Арча медиа тиги будан не деп атат? Киргизиянын бияка которуп келебиз дейт, 30 соттан жер беребиз. Аларга келгенде ген план иштебей, бизге келген ген план иштеп калабы. Ошондой болуп атат да, байке, муну түшүнүксүз жаратып элгечи. Монтип эле манипуляция кылып атат. Биздин өлкө башчыларына жетпей жатат, ошолчу манипуляция болуп элечи. Эми барыбыз эле түшүнүп атпайбыз, барыбыз эмне болсо да бир аз окуганбыз, туурабы? Эми анан могу 400 участок деп атабыз, ошону эсептеп келсеңер, статистика бөлүп келген ар биринде 3төн бала болсо керек, байке. Минимум 1ден, ошондо деле канча адам болуп атат? 1,5 миңден ашык. Биз эми ин эмеспиз да, жаңы чөпкө бекитип комдун ичинде жок болуп кеткидейчи. Бул нерсени чечип берсин деп, ушинтип эле ызылдап жүрө беребиз, тияка барып, бияка барып элечи. Биз Кытай эмеспиз да, 1,5 миллиард адам болгуда жаңы көрүнбөй калгандачы. Болгону 7 миллион, бул жерде жашаган 5 миллион жасасак керек. Ошонун арасында деле 1,5 миңибиз турабыз ушул жердечи. Эми 1,5 десе бул жерде жок 1,5чы. Эми конечно анын баарын чогултса бул жерде батпайт физическийчи. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, Камчыбек Кыдыршаевич, сиз келбесеңиз бул бүтпөйт бул нерсечи. Спекуляция болуп эле силерге жетип атат. Мен даже ишенем, ошол силерге жеткенде ушул нерсени бизге чечип бермексиңер. Эми не болсо деле элбиз да, биз каяка барабыз? Учуп кетпейбиз да, биз ушул жердин эле балдарыбыз. Садыр Нуркожоевич, биз деле сиздин балдарыңызбыз го, бизге деле көңүл буруп койгулачы, пожалуйста. Уже ыйым деле жетпей калды, титиреп элечи, күн деле качан телевидение келсе эле ушинтип эле выступать эте берем. Бирөө жарым ойлойт да, бул бир дежурный деп элечи. Жок, менин үйүм турат байке, тартып койсоңор, көрүнөт могу жерден делечи. Ак болуп турганбы? Ошол менин үйүм болот. Эми ал менин күйүп чыгып атпайбы? Мен получается 16 жыл Россияда жүрдүм. Ал жерде ойноп жүрбөсөм эле, кичинекей мындай орусча айтканда кусочек лепты вносил да в развитие. Аты неме салып, тиге салып атып, ошол акчалар айланып аткан дейм. Анын бандай секрети жок да. Анын баары эле билет. Менин кошуналарым Америкада жүрүт, Германияда жүрүт, жаңы как болду? Англияда жаңы клубникка теришип. Эми ал жакта жыргандан жүрбөй атат, ушул жерге алар деле неме кылып жүрөт да. 30 жыл. Мен эми аз каяка барам, байке, менин физический өмүрүм жетпейт, аз башка үй кылышчы. Ким сөзүн угат? Элбиз элдин үнү кантип жетпесин, ошол айтып атпаймынбы, спекуляция эле болуп атат бул жактачы. Анан
ким Камчыбек Кыдыршаевич бул жерге сиздин балдарыңыздан башка неме чечип бербейт. Монтип эле спекуляция болуп эле бизге статус берип эле келип элечи, баскынчысыңар. Кантип эле басып алабыз? Могу 21-кылымда бүт эле көрүнүп турат-ку. Кайсы? Соседиңе мондай таш ыргыттырбайсың, туурабы байке? Таш ыргыттырбайт, эмне ыргытып атасың депчи. Анан келип эле мошенник кайсы ким эле Кулмурзаев деген байке. Ошого чара көрүп бергилечи, бул кандай болуп жүрөт? Жаңы представители болсо тиги СИЗОдо отурат, А могу Кулмурзаев деген байке сулуу болуп көчөдө жүрөт. Ни в чем не бывалачы. Акчаны алган, аны баарыбыз тастыктап беребиз. Куруттай кылып алган акчалардычы. Анын видеофиксациялары бары бар. Теги бир серий машинада келчи, келик деп койчу эле, мен деле билбейм, мен карапайм анан. Вот. Дагы эмне деп атабыз? Анан могу участокты сатпадымга чыгып атат. А кече эле ырдап жүргөн го Акипрессте. Туугандары менен биздин представительдерди отургансыңар, туурабы? Ким эжекелер отурушкан. Дегенти өткөрөйлү деп барсак, теги чуной поделка кылып коюптур депчи. Эми ошол поделка кылган байке болсо, получается, думиге өткөрүп берип кой, якобы добровольно. Бул кандай болуп калат? Биз менен эч ким эсептешпейт. Биз жок деле, мен өткөндө да айттым, биз мусорбуз мындай, теп эле жок кылып койгудачы. Жазылып турбайбы? Жазылып эле турат ошол жерде баарына. Мен деле жыргаганыман чыкпай атамдым. Мынантип эле медийный болоюн депчи байке. Мен деле жөн койсо унчукпай эле жашай бербеймби? Кыргыздын санын көбөйтүп, бир ошол кыргыздын кичине өнүгүшүнө салымыбызды кошупчу. Себеби эң сонун инвестор элбиз го байке. Эл, ушул жерде жашаган элбиз. Эми ушинтип эле ызылдатпай берип койбойбу байке? Келип генпланга такап кагазга элечи. Эми биз деле окуй алабыз байке, баарыбыз элечи. Эми түшүнүп атабыз да эмне болуп аткандарынчы. Анан келип күндө эле тиги сотуна бар, ГКМБга бар. Не өлкө Садыр Нуркожоевич менен ким Камчыбек Кыдыршаевичке эле керек. Анда баарын жок кылып салгыла да. Эмне кылып өкөл иштеп отура берсин. Туурабы? Онлайн форматта элечи. Мондай болуп атат, тигинтип атат. Бияктын эмне кереги бар дейм. Эки эле адамга керек болсо өлкө. Ошону мен далилим жок, эми мондай саботаж эле болуп атат да байке. Бул амнистия чыккан, баарыбыз кошо келгенбиз бияктан. Анан келип бар, разделяй власть, биягын бөлүп, тиягын бөлүп. Эми андай болбойт да, баарыбызга бирдей иштеш керек. Бали айтып кеткендей, Киргизия тууралуу, келип алар генплан иштебейт, бизге иштебей калат. Кандай болуп калат? Ошол жагында бир көрүп берсинчи, вице-мэр келип өзү айтып отурган. Кайсымысы вице-мэр? Жашыраак атын неме кылбадым. Аны стенограммадан көргөзүп берем. Кайсы сүйлөп аткан. Биздин МТУда болгон. Чогулушу көрдүңөр да видеолорун. Биз билбейбиз, курста эмеспиз. Келип эле өздөрүнчө биз меня женили болуп элечи. Ошентип эле чечишип алып атышат. Кайка барабыз монча эл. Күндө эле ызылдап чыга беребиз ушинтип эле. Канча жыл болду? 21, 22, 23, 24, 25. Ушул 5 жылда бир чечим чыкпадыбы, бир чечим таба албадыбы. Это же бред мында карагандачы. Не дешимди эле билбейм. Же болбосо баягы, эми билбейм, эли кандай карайт. Тиги абхаз номерлерди эле кылып атпайбы? Узаконивать этип. Бизге деле ошондой кылып берсин. Хорошо, бир фонд ачса биз деле кошуп, тиги салымыбызды кошолу. Ошону бир аз компенсация кылыпчы. Ал жактарын деле карап берсин. Бул дагы идея. Эл деле ыраазы болуп эле берсе керек дейм. Ошол бир фонд ачып, мондай ким жаңы көрдүңөр да, абхазский номер, тиги армянский номерлерди узаконивать эткенде. Ошону эле бизге применять этсе кандай болор эле деген сунуш катары элечи. Мен эч кимди призывать этпейм. Ошол жагында ойлонуп берсин. Чоң рахмат. Урматтуу өлкө башчысы Садыр Нуркожоевич, Камчыбек Кыдыршаевич, сиздерге кайрылуубуздун себеби ушу жерде ушундай бакыйган жерди сатып алат, ушунча эл сатып алат, ушу жөн эле асмандан келип басып алган жок, баардыгы маңдай тери менен эмгектенип мигрант болуп жүрүп, мындай айтканда дентип эле жүрүп таап келген акчабыз калдык да ушу жерденчи жакшынакай ниет менен. Анан ушу жердин маселеси ушундай чоң бир мафияга кабылдык, жер мафиясына ушу чече албай болгон жака кайрылдык, бирок эч бир жыйынтык, эч бир мындай чечкиндүү бир кадамдарды көрбөй атабыз, сиздерге жетпей атат окшойт. Анан ушу жердин биз мыйзам бузбайлык деп ушу жердин жашоочулары, ушу жердин ээлери, акимият бүт в курсе, баардыгын билет. Аким келип алып биздин көйгөйдү чечкендин ордуна кайра бизге туруп алып үйлөрүңөрдү бузабыз деп, мэрия бузулат деп, эч бир мыйзамсыз иштер жүрүп атат. Сиздерден суранып кетебиз. Балдарыбызды чыркыратып, ыйлатып биз кайда барабыз?
маңдай терибиз менен алган жерибизге ээ боло албасак, ушул жерибизди чечип бериңиздерди суранабыз. Сиздерге ушул биздин колубуздан болгону эле өзүбүздүн жерге туруп алып, сиздерге ушундай кайрылуу жасаган эле колубуздан келип атат. Ушуну көрөсүздөр деп чоң ишенич менен кайрылып атабыз. Биз эч качан басып алган эл эмеспиз. Кызылдай, маңдай тер акчабыз менен ушунда канча жылдык эмгегибизди жумшап таап келген акчабызга алган жерибиз болчу. Урматтуу эл, сиздер дагы түшүнүңүздөр. Биз оңой да акча алган жокпуз да. Анан акчабыздын баарын алып алып, саткан жокмун деп акырында ойлонуп алып жүргөн ушул аферисттер жөн эле басып жүргөнүнө биз аябай мындай билбейм, эмне кыларыбызды билбей калдык. Өлүп эле жаныбыз тынбаса бизди элди эмне кыласыздар, кантип жок кыласыздар? Ушунча жерибизди сатып алып турабыз, эми кайрылып атабыз. Сиздерден суранабыз, чечип бересиздер деген чоң үмүт менен кайрылабыз. Америкада жүрөт, ушу жерден жер алайын, үй салайын деп баласы 2 жашка чыкты. Баласын көрө элек. Ушу келгиси келип атат, ушу сагынды, ушу жерим бар деп, ушу ак эмгек ал Америкада эле аябай кыйын болуп атат азырчы. Тим эле аябай кыйын да, акча табышычы өтө кыйын болуп атат. Анан ушу жерди алып, фундамент салып атканда ушу Кулмурзаев өзү келип ушу биздин көзүчө акчаны алып кетип жүргөн да. Анан эми мынтип жер фундамент салалы деп атканда тиги кайра ушинтип өкмөткө өткөзүп койдум дегени бул кандай адамдык сапатка жатат да. Анан биздин балдарыбыз эмне болот, ушуну талаалап эле жүрө береби? Ушуну кичине карап, биз захват кылган жокпуз. Мына талаалап мигрант болуп, асапты көрүп алган тапкан акчаны ушинтип балдарын көрө элек баласын 2-ге чыкты. Баласын көргүсү келип атат менин баламчы. Анан ушуга чечип берип койсоңуздар суранабыз. Захват эч кандай мына бардык эл тыйындан бери чогултуп алган акчада булчу. Бир киши да захват кылып алган эмес ушу жерде. Ошону колдоп захват кылдырып элечи. Баары карап эле отурбай жерин коруп эле. Жарлыкка чейин салынган үйлөр бар. Ошо орукчанда болуп калдык. Азыр калтырап сүйлөп айтам да. Бизге документ башка эчтекен кереги жок. Мына суубузду өзүбүз киргизип алдык. Бир эле документ, бир эле светти киргизип алдык, камераны киргизип алдык. Уру деген толтура биз күндүз эле уурдап кетет. Күндүз эле уру деген кирет. Светти сууну киргиздик, бизге эчтекен кереги жок өкмөт тарабынанчы. Только эле бизге документ бизге. Ачык айткандачы, тиги папам жүрөт 61 жашында Россиядачы. Эми мындай уят байке, аны биз чогултуп семейни алган жерлерди ал байке. Ким эле келип Кулмурзаев көрбөй калып тиги незаконно курдуңар, анттыңер депчи, ошол малда законно эле болуп атпады беле? Тиги амнистия кетип эле бир жакшыны болуп эле. Кийин эле келип могу Акунбайдын асты түрттүлү. Бул кандай болуп калды байке? Биз кумурскабызбы келип туруп жана демесин уйгун бузуп коюп эле кетип калгыдай. Биз эми коомду жоголуп кете албайбыз да байке, биз деле адамбыз, чыркыраган элечи. Могу көрсөңүздөр могу. Бирок экскурсия кылып алып байке. Мен үйүмдү да көргөзөйүн. Мен өзүм шартымды айтайын. Сиз айтып кетиңиз. Сиздер шартыбыз окшош байке. Могу бир деме андай центробитияларга барабыз байке. Тыйын калбады байке, ачык элечи. Расходун билесиздерби? Өзгөчө балдар кетет расход. Анан мен каяка барам байке, мен тиги кышындасы эле айтып кеттим эле, жыргаганман тиги домдон чыкпадым байке. Тигинтип эле орусча сүйлөп кол чогултуп эле азыр билесиңер да. Тигинтип тынчтык бербейт, антет мынтет деп элечи. Айлам жок анан байке могу. Мен айтып үйүмө келип жашайм да байке, каяка барам анан? Өзүм тууралуу айтсам, менин жолдошум инвалид жана айтып өттү го боорун алмаштырып келген деп, ошолбуз да. Болгон акчабызды алмаштырып келип, анан үйүбүздү сатып ошондо. Анан ушуну эптеп темселеп жүрүп алганбыз. Анан тети бүтпөй калды, тети кичинекей эле времянка тигине. Келгендин баары бузабыз дейт ушуну. Биринчи эле сизгеби? Ооба, ушул жака эле бузабыз деп. Ошону темселеп жүрүп, азыр квартирада үйүбүз жок. Бир балабыз особенный, расходубузду особенный баласы барлар билет, түшүнөт. Жолдошум инвалид, 1-группада, эч кандай оор жумуш жасай албайт. Ушу үйдү эптеп салып алдык эле, эми болгон расходубузга да, болгон акчабызга. Ооба, времянка тети кичинекей тигине. Жарымы жыгач деп турбайбы? Болду, эми башка жок, акча да жок.
эч нерсе да жок. Азыр бир тыйын табыш оңойбу? Ушуну эптеп ылдый да таап алдык эле. турган Тети жыгач анан жарымы газоблок болуп турбайбы? ылдыйкын тартып койсоң. Жалгыз жакын алып Жарымы сары. ошону эптеп салганбыз. айтып берейин, туруп кетти. Ошол жесир катындыкынчы. Алты баласы, мен айттым эми, бул жесир катындыкы го депчи. Мына мояк мисалы бүт байлардын жерине кызыл китеп чыгат экен. Өйдө жака. Биз мына бул особенный баласы менен аял Кепсиден үй салып атса. Менин баламда особенный жолдошум инвалид. Биз эмне кылабыз ошондо? Бизди кандай каяка алып барган тастар мен өзүм түшүнбөй атам. Эптеп жеттик эле. Биз захват кылган жокпуз. Эл катары бизде акыркы тыйындарыбызга алдык элек. Анан азыр чын эле көчөдө калып атабыз. Жок, ушинтип кирпичтерди байке, монтип үй салган алып келген кирпичти. Бул жыргагандан монтип алып келбей атат да байке. Бул кирпичтерди. Ушунун акчасы Эми яшна бирөө айтышы мүмкүн байке. Ой, силер өлмүш болуп атасыңар деп. Тиги немелерди окуп атпайсызбы? Туугандар айтып кетели. Монун баары акчага келген. Эч ким буну басып алган эмес. Өздөрү келип, ошол сатабыз дегенде биз да келгенбиз. Анан кийин өзүбүз да коркконбуз да. Тигинтип бул жагы кандай болот? Амнистия болуп калбады ошондочу. Анан ошондо сүйүнгөнүбүз байке кандай болуп калат? Тиги Киргизия бир жөнүндө айтып кетейин, бул эми кандай болуп калат? Это же ясное дело да, эмне болуп аткан? Двойные стандарты. Бирден 30 соток жер беребиз деп атат. Мозам вице-мэр келип айтып атат. Как ушул жактан беребиз деп атат, 18 гектар ушул да байке. Ушул биздин жерлер кирет, үйлөр могу. Бизге келгенде генплан. Аяка бере береби кандай болуп калат? Двойные стандарты да? Кичинекей үй, баардыгы эле кичинекей үй, беч. Кыйын акчасы көп нерсе болсо особняк салбайт беле. Мону карагыла, турат. Интеллигент болуп эч ким салбай турабыз байке. Анан эми биздин алябыз жок да байке. Особенно балдарыбыз бар деп айтып кетпедик. Эми аны спекуляция кылбайм байке. Факт жөнүндө эле айтып берип атпаймынбы? Монтип жашайбыз байке. Бардыгы бул жерде бар. Инфраструктураны өзүбүз кылганбыз. Биз мамлекетке бир дагы оорчундугубузду алып келген жокпуз. Түшпөйлөдү. Азыр бизге тигин берсе байке, бизде аябай сонун организатор бар. Монун баары асфальт болот байке. Өзүбүз эле жасап алабыз. Бир дагы немеси тийбейт. Мо жүргөндөрчү байке. Мо менин соседтерим, баары эле Россияда жүрөт, баары Америкадачы. Буну айтып атпайм, бул жөнөкөй эле адамдарбыз. Баарыбыз эле мо экинчи поколениеда мигранттарбыз. Келип Кыргызстанда 1,5 көтөрүш керек да байке. Көбөйлү, 7 миллион болуп жүрө беребизби? Захват болсок бир жөн. Анан кантип эле биз ушул жерди бирөө бастырып коет байке. Мо эл эле карап турат, айтат, эрте ырдап берет. Келип эле кантип эле бастырып коет. Ушуга чейин барып атат да байке. Анан бул жерде только камчы кыдыршайчын выходы го дейм. Келип өзү эле же бир приказном порядке айтып чечип береби, бул жак кандай болуп калат? Түшүнүп атабыз да байке. Вроде сүйлөп атабыз, эми эл айтса алдабайт да байке, калк айтса, туурабы? Ооба. Эми 400 адам эле келип эле ал заман өтүп кетти го, дагы бир жолу кайта алабыз байке. Кийин органдардан келет, айтып беребиз байке, кантип эле бул жерди басып алабыз биз. Жан күйгөндөн ушинтип медийный личность болуп атабыз го, канча жолу мен анын эми уяты жокмун, көйгөйүм айтып чыгып атпайм байке. Мен тиги бир политический лозунг мен чыккан жокмун байке. Өзүңөр эле көрүп атпайсыңар, бир озман чыкты, бир ошондой нерсе. Анан эми аны дагы спекуляция кылышпасын дегеним мен суранып кетермин. Ушуга мындай объективно карап чечип беришсин, эми биз каяка барабыз байке? Өзүбүздүн жерибизди өзүбүз өгөй болбой эле коелучу байке. Тиги Садыр Нуркожоевич айтып атат, эми көбөйгүлө, тигинткиле депчи. Анан эми ачык сөз, эми каякта көбөйбүз, поледо көбөйбүз байке. Туурабы? Туура. Көбөйгүлө дейт. Анан биз көбөйсөк жакшы го, өлкөбүз келечи байке. Биз деле салымыбызды кошуп, ошол тиги чет мамлекеттерде жүргөндөр деле ошолор деле салым кошуп атпайбы? Акча салып, монтип, үй бүлөсүн багыпчы. Экономический активность болуп атпайбы? Анан келип эле тиги домдорду курса болот, а мы не имеем права быть счастливыми в своей стране. Да, может быть, жер сатып алганбыз, тиги аны эми элдин баары эле юрист болгон эмеспи? Ошол малда ол нормальный практика болгон да. Эми билип эле атпайсыңар баарын. А келип эле ошондо азыр бизге айтып аткандар ошондо деле отурбады беле ошондо. Алар эмне чара көргөн эмес ошондо. В конце мы страдаем, да, получается. Эми бир раз мындай справедливость дейм болуш керек го дейм. Мен ишенип да кетем. Тиги Садыр Нуркожоевич камчы кыдыршайчы мондай манипуляция менен барып атат бул информациячы. А ол ошол элдин үнү менен жеткенде байке бул суроо бат эле чечилмек. На уровне президента, там, председателя ГКМБчы.
просто манипуляция болуп атат. Анан дагы бир жолу жаңы айтып кеттим го байке, бул Кытай эмес деп, 1,5 миллиард адамда биздин мына коомдо жок болуп калгыдайчы байке. Эрте түрттүрөбүз дейт, анан биз каяка барабыз чырылдап балдар мененчи. Ушундай көйгөй жаратып атат. Мамлекеттин айтып атат, тынчтыгын сактагыла, тигинтке эле деп. Анан ушинтип эле мындай спекуляция кылып эле саботаж болуп атса, анан коомдук эме кандай тынчыйт байке? Биз деле элбиз да байке, бизге окшогон канчасы болот. Мо биздин президентибиздин амнистиясы избирательный иштеп атат байке. Эми угуп эле атпайбызбы? Тиги тияктан айтып келет, бияктан айтып келет. Келип келип могу жерге келгенде эле закон аябай эле иштеп элечи, именно ушул жерге элечи. 4 балам бар. 4 балам бар. Ошо айтпадым, жолдошум инвалид деп, ошо боорун алмаштырып келген. Азыр оор жумушка жарабай калды. Анан ошо Азыр Батирде туруп атасыздар. азыр Батирдебиз да 4 бала менен. Анан жана особенный бала менен Батирде туруш аябай кыйын экен. Ар ким эме жалоп жазып чыгарабыз деп уже бизди чыгарып атышат. Айлам келип бияка келели десе экен, биякты киргизбей атат, кадимкидей эле бузабыз, жарабайт, жашаганга болбойт деп атат. А бул жерде да биз акчага сатып алганбыз да, эч ким бизге берген эмес да. Азыр эми ушуну кайра бул мамлекет тартып алды, кайра ала берели дегидей уже алыбыз да жетпейт, уже возрастыбыз деле келди да. Билбейм дальше кандай кылабыз. 4 бала, ошо кыйын эле болуп калды. Үнүбүз жетсе болот эле, көп эле айтып эле атабыз деле. Заявление жазчы жерге мына кышындай барабыз, жай. Ушинтип эле жүрөбүз, бир 3-4 жыл болду окшойт жүргөнүбүзгө. Эч кимге эч кандай результат жок, мына жатабыз. Ана бүтөт, мына бүтөт уже. Быйыл уже балабыз чоңойгонго бүтсө, калган өзүңөр эптеп салып берет. Мына салып албадык. Мына быйыл балам чоңоюпчу. Уже чуркаганды үн-пүнү угулуп, кыйкырып, үнү да чоң эмес, баскан турганда чоң болуп, уже жалоп түшүп атат. Ана особенный балдардын ата-энеси түшүнөт да, батпайт абыз, чын эле эч жерге батпайт абыз. Ошо балаң айнанды эле ызылдаш. Балаң айнан. Тынчтык бербейт деп. Ооба. А бияка келейин десеңиз мындай. Бияка келели десек, бияк ушул. Айла жок деңиз. Айла жок. Могу эжеген тагдырын көрсөңөрчү байке, мен деле ойлоп туруп бирөө спекуляция кылып атат. Көрсөңөр, могу жолдошу ачык инвалид. Тиги операция болгон байке, ал иштей албайт, не работоспособный. Могу эженин мойнунда баарычы. Себеби экөөбүз баягы бир реабилитацион центриге барып билебиз да бири-бирибиздичи. Анан эми иштегидей да уже. Ооба да. Баланы уже караш керек да. Же жумуш жок, же иштей албайсың. Кыйын эле. Же садикке киргизе албайбыз байке. Албайт садик. Эми ал жагын зачем? Просто айта бериш, аны мен балам реклама кылбайм, спекуляция кылыпчы. Бирок эми айтпашка айла жок. Канчадан бери айтып келебиз, канчадан бери айтып келебиз. Эмне бизде ушундай могу чиновниктер жүрөгү жок, баласы мындай кичине ничего нету святого, да? Башка жакта инвалидтерге, балдарга жардам берет экен да. Бизде турган үйүбүздү тартып алышат го. Түшүнгөн жокмун кандай бул эме экен. Квартираны чарса, ушака эле келесизби айла жок? Кайка барам, бар келем ушака. Биягыста жакшы бүтпөй атат, но келем, айла жок. Суу киргенби шартчына? Эми суу киргизебиз да, ташып деле ичебиз, кыйын эмес го эми ал. Жема ушинтип ар кайсы сөздү алып көчөдө калгычакты кичине суда үй бар деп жүргөнбүз да. Эми азыр бул жок калса билбейм кандай болот. Муну тартып алсам да практически эле көчөдө экенсиңер. Ооба. Көчөдөбүз. Мен эмес, элдин баары эле көчөдө калган атпайбы. Менден оор абалдар да бардыр, билбейм, азыр мен биздики деле кыйын эле болуп атат, чын эле. Үнүбүз жетсин деп атабыз, айлабыз кетти уже. Уже ыйлап жашыбыз деле калбай калды. ГКМга барып бир ыйлайбыз, тияка барып бир ыйлайбыз уже. Чын эле жетпей атат, үнүбүз эч жака жетпей атат. Эч эле жетпей жатат. Şu документ эле чечип берип койсо. Документ эле берсин, өзүбүздүн акчабыз калган. Жерибизди эле берсин да. Биз мамлекеттен эчтеке сураган жокпуз, ошол ооруп аткан балдарыбызга деле пособие сураган жокпуз. Үйүбүздү эле берсин, өз акчабыз калган. Пособие албайбыз. Албайбыз, бул деле албайт, мен деле албайбыз. Бербей эле койсун, рахмат пособие, үйүбүздү эле берип койсунчу, өзүбүздүн үйүбүздү, өзүбүздүн жерибизди эле берсин, болду, рахмат. Пособияны берди деп эсептейбиз ошондо, өмүр бою сурабайбыз. Разы болобуз ушу бийликке. Өзүбүздүн эле өз акча калган жерибизди берсин.
келип келип баскынчы болуп калдык. Бул эми кандай болуп калат? Эми бияка жатпаган нерселер болуп атат. Баскынчысыңар деп, баскынчысыз каяка барсачы. Кантип эле басып алабыз, байке, сиз түшүнүп атпайсызбы? Келип эле бирөө бизди бастыра койбойт да, келип эле төрт касык кагып эле менин жерим депчи. Куруктуу эле акча сатып алдык, байке. Эми өзүм жөнүндө айтып келем. Мен 16 жыл Россияда жүрдүм, байке. Тажадым. Ачыкча анан бияктан деле көтөрөлбөйлү. Ушундай балдарга. Келгиле жер беребиз дейт. Эми аны зачем, байке? Мен атам жүрөт дедим, 61 жаштагы Россияда жүрөт. Келинчегим Россияда жүрөт, потому что биякты бирөө караш керек. Ал келинчегим кеткен себеби баланы деле бирөө караш кетти. Ал уже күчү жетпей калды. Ошол эми айтып кете берсе сөз көп. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, камчы Кыдыршаевич. Да, жумуштарыңар көп, но биз деле элбиз го, силердин балдарыңарбыз. Ошол чечип берип койгулачы. Биз жыргагандан бул жерден жер алган эмеспиз. Ошол келип, ошол моментинде ошол мындай ошондой эле мындай көрүнүштүү эле практика болгон да. Ошого карап алганбыз, анан тиги коркуп жүргөнбүз биз делечи. Кийин айыл өкмөткө документ тапшырып аткандачы, аламидин болгон. Анан келип айтты, переживать этпегиле, Султан менен жумушуңарды кыла бергиле депчи. Ошол эле байке келип жеримди сатпадым деп. Байке, дело принципа көтөрүп коюңузчу ошо стенограммасын. Если кааласаңар биз беребиз. Тинти бар, акча алып аткандары тиги Акипресте бардыгы бар, байке. Ал жёткий дисте деле сохранить этип койдук, тиги өзү ачык булактарда деле турат, YouTube'тачы. Тигинтип барсак дейт, мамасы отурат, биздин представительдери, байкеси отурат, 27,9 баарын өткөрүп берип деп барсак дейт. Өздөрү айтып атат, аны биз эмес. Чунуев деген подделка кылып өзүн өткөрүп алыптыр деп. Мындай түшүнүксүз нерсе эмне болуп атат? Чунуев деген байке могу жерде өткөрүп берип атпайбы? Сот моттун чечимине карабай элечи. Бул жерде азыр обременение турган жерде бул. Мындай бир аз спор жаралып аткан жерлер. Кантип өткөрүп алды дейсиңерби? Ал кантип шаарга өткөрүп салды. Шаар кантип аны прием кылды, ошондой андай чыр болуп атсачы. Ошол кандай практика болот деген эле суроо. Алда жаңында сот болуп турбайбы? Ошо сотко да барып, сотко жумушка барганда эле барабыз, байке. 3-үндө бардык, качан? 20-канчасында? 13-үндө деген, 13-үндө дагы барабыз. Кудай мурса биз да урматтуу көрчүлөр, ошо сотко да барып, ушул жагдайды көрүп бергилечи жеринен, байке. Кулмурзаевден деле интервью алган. Ошо Кулмурзаев мырза дагы айтып аткан Чунуев мырза кимиси бар, өкүлдөрү. Байке, ал Чунуев келбейт, Кулмурзаев келип атат. Аны өмүрүндө көргөн эмеспиз, байке. Ошо киши ким болсо деле ошондон алганга аракет кылалы. Эмал Муктарбек Мырзакевич, бул ата мекен Баатыр экен, лейтенант Баткен Коголанында Баатырча курман болгон. Баатырча курман. Ушул көчөдөн коюлган турбайбы силердики? 10-көчө. Эл өзүбүз инициатива көтөрүп, айкелин тургузуп бергенбиз. Ачылышына тиги Миноборонунун балдары келип, тиги почетный караул менен ок аттырып, ушунун открытиясын кылып бергенбиз. Бул аны бизди сураган эмес эч кимчи. Ошондой балдар унутулса болбой калат го, коомго кандай сабак болот? Ушундай жигиттер Баатырдын биякта жери барбы? Участогы бар, мен көргөзбөдүмбү? Ал менин тушумда, картасында деле бар. Азыр биз турган көчө, ушул көчө менен келбедикпи? Эң чоң көчөбүз. Бу Акунбаев көчөсү, Акунбаева, жаңы перспективный көчөчү Акунбаева. Азыр мону жазабыз деп атпайбы? Ооба. Азыркы бизде жаңы чыр болуп аткан жер Могул. Ал сүрдүрөбүз деп аткан жер. Түрттүрөбүз дегендерчи, Могул. Могул жигиттин жери могу жерде. Бул өзү сатып алган жер. Сиздер сыяктуу эле. Бизде эле папасы бар, папасы деле карапайым эле, келе албай калды жумуштанчы. Просто айтып кетели. Могу жерде участогы бар. Анан чыр болуп аткан жер могу жер. Ылдый жагычы. Мурун кеткенде баары эле бир контур болуп кеткен да, бивунокторуначы. Анан келип келелүү айтып атпаймынбы? Монту эле бөлүп жарып элечи. Амнистия могу жерге эле иштебеш керек да. Бул жагына да каралыш керек. Эл бар. Аны Жанакы Киргизия 1 да ушактан беребиз деп атат. Киргизия 1ге именно ушул жерден беребиз деп атат. 18. Эми бул жерден, наверное, не определились. 18 сам факт, что ушул жерде. Могу жер 18 гектар. Бул өзү 27,9. Могу жерчи. Ошол жаңы Кулмурзаев деген непорядочный байкеникичи. Ошол саткан, анан сатпадым деп чыгып аткан ушул жери болот. Азыр чыр ушул жерде чыгып атат. Азыр эми могул жагын өткөрүп беребиз деп атат. Биягын түрттүрөбүз деп элечи. Бул баягы ойнчуктай элечи, келип туруп кумду монту койгондой эле айтып атат. Ошондой эле сыңар болуп атпайбы? Анан кандай болуп атат? Теги келип эле Киргизия 1ге генплан иштебей эле биз келе иштей береби? Эми ал өздөрү спекуляция кылып атпайбы анычы? Мен кылган жокмун, ал ким эле берип коет аларга өзүнүн эле жеринчи. Ошого дейм туура чечим чыгарып беришсин, анан буну деле биз спекуляция кылбайбыз байке. Ушундай нерселерди эске алсын дейбиз да, муну карасаңар.
бул жигит деле бул бекеринен курман болгон жок. Ушул элди журтту сактайбыз депчи душмандардан. Ушунун жери болчу менин тушумдачы. Анан папасы чуркап жүрөт. Папасы да жошмонмун киши. Бүгүн келе албады, айтып бермегиле. Анан эл өзүбүз эле инициатива көтөрүп эле могу көчөнү түстөтүп ушул жигиттин атын бергенбиз. Анан өзүбүз карап тазалап. Мындай батырлар бизге сабак болуш керек. Бул бизге идеологиябыз деле ушул жигиттерден турат. Анан бул деле ойлосо керек. Жаңы үйлөнгөн бала болчу. 1 ай болгондо эле казы болгон ушул жигит. Эми тоже жалко да мындай карасаңчы. Анан эми ушунун арбагын сыйлап деп могу көчөнүн атын бергенбиз байке. 10-чу көчө до конца түшөт. Батырова түшөт. Эң чоң конуштун бүттүгү асфальт, камера, свет, суу баары бар будачы. Көрүп эле атпайсыңар, бардыгы камералар менен каралып турат. Вот, ушул жер азыр чыр болуп атканчы, если наглядно көрүңөр келсе, пустойуна эч ким тийген жок, аны кантип эле басып алабыз. Ошо бир аз болсо да кичине экскурсия кылып кетме түшүнүк. Эл журтта түшүнүңүздөр, бул жерде эч ким басып алган жок. Жери бар экен бул жерде атасынын. 4 сотук жери бар, мен көргөзтүп берем, бул жер. Ошол батырдын жери. Атасы сиздер менен чогуу жүгүрүп жүрөт. Атасы биз менен эле жүрөт, обычный электрикли киши. Башка каналдарга. Анан эми туугандар жаңы спекуляция кылбаңыздар, тиги комментарийде жазып атпайсыңар, тигинтебиз, антебиз басып алгансыңар. Жок, басып алган эмеспиз. Эми ошол моментинде ушундай ситуация болгондо, ал ошондой эле практика болгон. Ал мен айтпасам эле баары эле билет анычы. Ошого монда калыс карап берсин, биздин көйгөйүбүздүчү. Биз эми бекеринен эле монтип эле силерге экскурсия кылган жокпуз байке. Ошол көйгөйүбүздү угуп берсин деп. Анан эми получается биягына бери бизге бербей коебу. Кош стандарт жаралып. Ошодон кайчылаш пикирлер жаралат да. Түшүнүктүү. Ошол баланы тартып койсоңор, он реально достойный. Бул жигит, бул бекерден эле өлгөн эмес да. Бул ушул эли журтту сактайм, коргойм деп. Ошонун ордуна да мен болушум керек. Бул байке сиз болушуңуз керек эле. Коомдо бирөө жертва болду да, биздечи. Эми бешенеси жок экен, бала өзү. Жарылык баарына чогуу бирдей болуш керек да, жарылык. Выборочный болуш керек да. Үстүнү силерге болот, силер сүрдүрө элесиңер деген болбойт да. Баарыбыз жарылыкка туура келебиз. Үйлөрдү салганбыз. Жерди дагы ошо жарылыкка чейин алган баарыбызчы. Мына батыр баш болупчу. Бул жаңы бүтүп келген бала болчу. Ошондо алышкан да бул жердичи. Эми аны билгенде бул деле жигит албаса керек эле. Ушунун арбагын сыйлап деп дагы бир жолу айтып кетерим. Аны биз спекуляция кылбайбыз. Бул жөн эле фактылар менен эле неме апелляция кылып атабыз. Ушул жерде 170 контурда ушул батырыбыздын дагы жери бар. Жери бар 4 сотук. Барсаңыздар, азыр кааласаңыздар көрсөтүп берем. Казыктары сайылган. Просто эми курбагыла тиги ген планды күткүлөй түзө турабыз да барыбыз. Түшүнүктүү. Биз ызылдап тиги ажылдап эч жакка барбай атабыз байке. Көрүп атасыңар. Анан биздин суранганыбыз эле ушул көйгөйүбүздү чечип бергиле. Эл жагыначы. Урматтуу көрүүчү, бул кезектеги чыгаруу болду. Эми алдыда биз соттук процесстерибиз бар. Ошол жерге да барып соттук процесстерди чыгардырганга аракет кылалы. Ар тараптуу ошондой эле иш күндөрү башталгандан баштап тиги акимияттан тиешелүү жактарга да кайрылып, мамлекеттик кызматтардан да маалымат алганга аракет кылалы. Ошо менен бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Саламаттыңыздар.